Бишкекте өтө каттуу шамал болуп дарак унааларды басып калганын көрүүгө болот. Жакында эле депутаттык мандатынан ажыраган Айжигитовди УКМКнын адамы келип суракка чакырып кеткенин билдирди. Күтүлбөгөндө директор мектепте окуп жаткан окуучулардын үстүнө кирип келип, окуучуларды сабап жатканын көрүүгө болот. Видео. Кытайда ресторандан өрт чыгып 22 адам каза болгонун билдирди. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Султанбай Айжигитов жубайы менен УКМКга чакырылды. Жакында БШК депутаттык мандатынан ажыраткан Султанбай Айжигитов УКМКга суракка чакырылганын билдирди. Бул тууралуу ал 29 апрелде Фейсбуктагы баракчасына жарыялаган видеодо билдирди. Анда саясатчынын үйүнө УКМКнын кызматкери келип, жубайы экөөнү тергөөгө чакырганын көрүүгө болот. Тасмада өзүн УКМКнын кызматкери деп тааныштырган адам Султанбай Айжигитовдун жубайынын Жогорку Кеңештин депутатынын жардамчысы кызматына орноштурууга байланыштуу Кылмыш кодекстин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча иш тергелип жатканын, анын алкагында Айжигитов жана жубайы көрсөтмө бериши керектигин билдирген. УКМКнын кызматкери тилеген адам Султанбай Айжигитовду күбө катары чакырып жатканын да кошумчалаган. Азырынча УКМК бул тууралуу расмий маалымат бере элек. Ничего. Вашими молитвами. Так, ну давай покажем. Майор Абдусалых Фарвик, старший обучен ВВД ГУ. С 5-го главного, с центральным аппаратом. ВВД догоняли? Посол важно. Посол государственный комитет. Так, слушайте, Мы согласно следственному поручению, то, что надо обеспечить явку вашу. Главное следственное управление ГПМБ. так, по какому вопросу? На проведение следственных действий. Каких? По какому вопросу? Повестка вам и супруга Жолдошева По какому вопросу? на то, что у нас расследуется уголовное дело. Какое? По статье 337, часть 4 УК Кыргызской Республики, то есть по факту незаконного трудоустройства Жолдошева Игоря на должность помощника. Бишкекте катуу шамалда унаанын үстүнө бак кулаган. Бишкектин Орозбеков көчөсүндө катуу шамалдан улам бак унаалардын үстүнө кулап түшкөн. Бул тууралуу күбөлөр билдиришкен. Бишкекте катуу шамалда бак кулады. Бишкек шаарында болгон катуу шамалда Фучик көчөсүндө чоң бак кулап жолдун жарымын бөгөп калган. Фучикай көчөсүндө бак кулады жаңы эле. Кудай сактады, эч кимди басып калган жок. Бир маршрутканы Субари. Кудай сактады да. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак-арбага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Билим берүү министрлиги интернетте тараган видео боюнча маалымат берди. Фейсбукта тарап жаткан өспүрүмдөрдүн ажаткананын ичинде мушташып жаткандагы видео Кыргызстанда болгон эмес. Мындай билдирүүнү Билим берүү жана Илим министрлиги таратты. Мекеме маалымдагандай, аталган окуя Казакстандын Или районундагы Караой айылында болгондугу расмий түрдө тастыкталды. Министрлик жарандарды тастыкталбаган маалыматтарды жана видео материалдарды таратуудан оолак болууга жана расмий булактарга гана таянууга чакырат.
Баткенде жаңы шифер заводу курулууда. Баткендин Кызылкая шаарында партнер шифер жоопкерчилиги чектелген коомунун шифер чыгаруучу заводунун курулушу жүрүүдө. Бул тууралуу бүгүн 29 апрелде президенттин Баткендеги өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматынан билдиришти. Анда айтылгандай, ишкананын курулушуна жергиликтүү 4 ишкер өнөктөштүктө 70 миллион сом инвестиция салууда. Ишканада 1 жыл ичинде 2 миллион дана асбестцемент шифер өндүрүү пландаштырылууда. Суткасына 3000 дана шифер чыгаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Жалпы 70тен 100гө чейин жаңы иш орunu түзүлүүсү күтүлүүдө. Дубайда жапырт мушташтан кийин Өзбекстандын 5 жараны кырмалды. Бул тууралуу Өзбекстандын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Ахрор Бурханов билдирди. Бириккен Араб Эмираттары окуя боюнча иликтөө жүрүп жатканын, Өзбекстандын 15 жараны кармалганын билдирди. Соңку учурда өзбек жарандарынын арасында мыйзам бузуу көбөйүп жатканын белгиленип, бул жагдай эки өлкө ортосундагы визасыз режимге таасир этиши мүмкүн экени айтылды, деди Бурханов. Мушташ тууралуу маалыматтардан кийин интернеттин өзбек сегментинде Бае бийлиги өзбекстандыктарга өлкөгө кирүүгө тыюу салды деген кабарлар тараган. Бирок Бурханов бул маалыматты төгүндөп, Ташкент менен Абу Дабидеги ортосунда визасыз режим күчүндө экенин билдирди. 2024-жылдын ноябрында Бириккен Араб Эмираттарында Равин Свикоган киши колдуу болгон. Анын өлүмү боюнча 3 өзбек жараны кармалган. Бул окуядан кийин Абу Дабиге 30дан ашуун өзбек жараны киргизилбей калганы тууралуу маалымат тараган. Булак Азаттык. Көп кабаттуу үйлөрдүн 1-кабатына мектеп, бала бакча ачууга уруксат берилди. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев Кыргызстанда көп кабаттуу үйлөрдүн 1-кабатына менчик мектеп, бала бакча ачууга уруксат берилгенин билдирди. Ал тиешелүү буйрукка кол койгонун жарыялап, мындай чечим жеке билим берүү жайларын өнүктүрүү, мектеп, бала бакча тартыштыгын жоюу үчүн ушундай чечим кабыл алынганын кошумчалады. Коопсуздук маселеси боюнча айта кетсем, көптөгөн жарандарыбыз көп кабаттуу үйлөрдө жашайт жана балдарыбыз да ошол жерде жашашат. Бүгүнкү күндө курулуш нормалары абдан катуу талаптарга жооп берет жана бардык объектилер тиешелүү экспертизадан өтөт, деди ал. Нурдан Орунтаев турак жай комплекстеринде балдар аянтчалары күндүз көп учурда бош турарын, аларды максаттуу пайдалануу керек экенин айтты. 2024-жылдын октябрь айына карата өлкөдө 5000ге жакын бала бакча, мектеп, жогорку окуу жай, орто жана жогорку кесиптик билим берүү мекемелери бар жана анда 118 миңге жакын педагог эмгектенет. Кытайда ресторандан өрт чыгып 22 адам каза болду. Кытайдын түнүк чыгышындагы Ляоян шаарында жайгашкан ресторандын имаратында өрт чыгып 22 адам каза болду. Кытайдын борбордук телеканалы тараткан маалымат боюнча жалын шаардын борборундагы Байта аймагында 29 апрелде жергиликтүү убакыт боюнча саат 12:25 чамасында тутанган. Саат 14:00 карата такталган маалымат боюнча өрттүн кесепетинен 22 адам каза болуп, 3 жаракат алды. Учурда жалынды өчүрүү аракеттери уланып жатат. Өзбекстанда мектеп директору сабак учурунда окуучу кыздарга кол көтөрдү. Себеби социалдык тармактарда Өзбекстандын Хорезм облусундагы мектептин директору окуучу кыздарга физикалык күч колдонгону тартылган видеолор тараган. Өзбек басылмалары билдиргендей, окуя 7 апрелде Кошкөпүр районундагы номер 14 мектепте болгон. Хорезм облусунун билим берүү башкармалыгы аталган мектептин директору сабак учурунда 11-класстар отурган кабинетке кирип, бир нече окуучу кызды чачын жайып алган үчүн урушкандыгын билдирген. Ошондой эле мугалим физикалык күч колдонуп, мектеп окуучулары менен жаңжалдашканы айтылган. Текшерүүнүн жыйынтыгында билим берүү мекемесинин жетекчиси административдик жоопкерчиликке тартылды. Мындан тышкары педагогикалык этиканын нормаларына туура келбеген аракеттери үчүн сөгүш түрүндө тартиптик жазага алгандыгы маалыматта кошумчаланган. Ал эми видеодо кыздардын чачын жайып алганы байкалган эмес. Булак Супер Кежи. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат.
сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Балам ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.